Саламатсызбы? Биз ушул Замир Акжолбековичтин иши акыркы жолу барып, ошол жакты жаап кеткенден кийин да 10 күн өтүп калыптыр. Анан бизден көрүүчүлөр сурап атышат, бул боюнча тергөө эмне болуп атат? Анан кылмыш иши козголдубу? Кандай жүрүп атат деп сурап атышат да. Анан сизден сурайлы дедик эле. Тергөөнүн жүрүшү кандай болуп атат? Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат ушул иш боюнча? Азыркы сиз атап кеткен маалымат боюнча Бишкек шаарынын Свердлов районунун маалымат электрондук журналына катталган. Ошол катталган күндөн баштап бүгүнгө чейин алгачкы текшерүү иштери тергөө тарабынан жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда тергөө эки багытта иштеп атат. Бүгүнкү ошол жана алып кеткен колдонуп жүргөн дарылардын мыйзамдуулугу жана алып бараткан иштеп аткандын мыйзамдуулугу боюнча мамлекеттик органдарында тиешелүү суроо талаптар жөнөтүлдү. Жанагы ичиндеги шек санаган дарылар, чөп дарылар боюнча тиешелүү экспертизалар да дайындалды. Азыр ошолордун жыйынтыгы келгени менен тергөө ошо аталган маалымат боюнча тиешелүү процессуалдык чечим кабыл алабыз. Демек азыр бүт экспертизага жөнөтүлүптүр да, бул ишмердүүлүк боюнча. Документтер, дарылар. Бүт багытта текшерүү иштери жүрүп атат. Ошонун жыйынтыгына карап анан юридикалык баа берилеби? Чүнкү ал жерди жана жаап кетпедиби эле, жана мөөр басыпчы, кеңсеси ошо иштеген жерин. Учурда ал эмне болду? Дагы деле жабык турабы же ачып берилдиби? Азыркы ошол жаап кеткени боюнча жана дары дармектер турган жери дагы эле бүгүнкү күнгө чейин жабылган бойдон турат. Ал эми жана бер жак кире бериштеги кеңсеси боюнча кызматкерлер кирип чыгуусу боюнча ал эмеси бөлмөсү ачылып берилди. Ал кирип чыккан бөлмөдөн тиешелүү кагаздары бизге керектүүлөр алынган. Пока тергөөгө кызыктыра турган ал жерде эчтеке жок болгон үчүн колдонууга өздөрүнө берилди. Ушундан зыян тарттык деп Саламаттык сактоо министрлигине 3 адам арыз жазганы айтылган да 10 күн мурун. Анан азыр дагы арыз жазгандар көбөйдүбү же ошол арыздар менен эле каралып атабы? Бүгүнкү күндө ошол сиздин чакырууңон барган боюнча бир факт катталган. Андан башка бүгүнкү тергөөгө дагы 4 адам тарабынан арыз жазылган, ал дагы тиешелүү түрдө катталган. Алар боюнча да текшерүүлөр жүрүп атат. Бардыгын кошуп, жана суроо талаптарына жооптору келгенден кийин бир чечим кабыл алабыз. Азыр могу зыян тарттык, ушунун дарыланып, анан ден соолугубузга зыян келди деп мага дагы жазгандар болуп атат да. Анан эгер ушул иш боюнча арыз жазам дегендер болсо, кайрылса болобу сиздерге? Арыз жазам деген адамдар болсо, биз арыздарын кабыл алганга даярбыз. Тергөөнүн жүрүшүндө кандай жагдайлар белгилүү болуп атат бир мындай? Жок, тергөөнүн жүрүшү боюнча эми азыр ошо биз берген суроо талаптардын жообу келгенден кийин акыркы чечим кабыл алабыз. Ошо акыркы чечим, процессуалдык чечим кабыл алгандан кийин ошо тиешелүү кызыктар тараптарга биз билдирип коебуз. Документтер ал жактын мыйзамды баары алынганбы, тинтүү болдубу же болбодубу деген сыяктуу суроолор. Бул материалдын алкагында тинтүү болгон жок, бирок биздин суроо талаптар боюнча керектүү материалдар, кагаздар алып келинип берилди. Андан башка аларды текшерүү үчүн дагы биз өзүбүз суроо талаптарды жөнөттүк. Жетекчилер сурак берип кетиштиби? Ушул менен ал материалдын алкагында тиешелүү кишилер суралып атат. Ал боюнча биз сизге азыр толук айта албайбыз. Чечим чыкканда гана ошол боюнча билдирип айтабыз. Адатта мондай экспертизанын жыйынтыктары бир канча күнгө созулуп кетиши мүмкүн анда? Бир жыйынтыгына карап баа беребиз деп атпайсыздарбы? Ар бир мекеменин өзүнүн инструкциясы бар. Ошол белгиленген өздөрүнүн мөөнөтүндө жооп берилет. Биз өзүбүз бердик, алардын жообу келгенде чечип беребиз. Алар башка органдардын мөөнөтү канча экенин мен айта албайм. Түшүнүктүү. Рахмат. Анда эгер кошумча маалымат болсо, тергөөнүн жүрүшүндө дагы бир жаңы жагдайлар чыга турган болсо, анда дагы кошумча бул алып дагы берип турабыз. Рахмат сизге жооп бергениңиздер үчүн, ишиңизге ийгилик. Мына тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат алып чыктык. Кыскача айтканда, азыр ушул мыйзамсыз ишмердүүлүгү боюнча, ошо дарылардын сатылышы боюнча, дарылар каяктан келет, анын курамында эмне бар деген сыяктуу нерселер бүт экспертизага жөнөтүлүп, текшерилип жатыптыр. Ал эми мындан зыян тарткандар Замир Акжолбековичке барып, дарысын алып, ден соолугума залал келди дегендер болсо, Свердлов райондук милициясына келип арыз жазсаңыздар болот экен. Бул келип, ушул маселелер боюнча тергөөнүн жүрүшүндө ал арыздар дагы каралаарын айтты.